Кыргызстандагы ири өнөр жай ишканасы болгон Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому үчүн 2018 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы ийгиликтерди көрсөттү. Жетишкендиктер Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Рашид Бостонов баш болгон адистер менен ысык суукка карабай эмгектенип жатышкан нефтичилердин баа жеткис эмгегинин жемиши болду. 6 айга 43.520 тонна нефт өндүрүү белгиленген болсо, факты жүзүндө бул көрсөткүч 56.468 тоннадан ашып, 136,8% айланды. Өсүү темпи 146,7%ды түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу 15.000 тонна ашыгы менен жаап атабыз да. Эми бул темпте кетсек, мен ойлойм, ушу жылдык планыбыз 100.000 болсо, ушу 126.000, 125, 130.000ге чыгабыз деп үмүттөнүп атабыз. Жетишкен ийгиликтердин негизги себеби жетекчилик тарабынан өндүрүштү туура уюштуруу. Анын негизинде нефт өндүрүүнүн көлөмүнүн жогорулашы жана жаңы табылгаларды колдонушу экендигин Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасынын орун басары Таалай Рысалиев белгиледи. Быйылкы жылы иштеп жаткан скважиналарга кошумча дагы ири өлчөмдөгү каражат сарпталып, нефт чыкпай токтоп турган качалкаларды иштетүүгө аракеттер көрүлүп, натыйжасы байкала баштады. Ал эми каржы директору Буркан Темирбаевдин берген маалыматына таянсак, товардык продукциянын өндүрүүсү мына өткөнкү жылы 797 миллионду түзгөн болсо, быйыл 1 миллиард 159 миллионду түзүп атат. Өндүрүүнүн темпи өскөндөн кийин мына ошого жараша сатуунун темпи дагы. Былтыркы жылы 2017 жылдын 6 айлыгына айта турган болсок, 750 миллионду түзгөн болсо, быйыл 1 миллиард 185 миллионду түзүп атат. Демек, товардык продукцияны өндүрүүнүн көлөмү боюнча өсүү темпи 145,3%ды түздү. Ал эми товардык реализациялоонун 6 айлык көрсөткүчү 134,5%га айланды. Эгерде 2017 жылдын 1 майына карата мекеменин эсебинде 78 миллион 765 миң сом болсо, 2018 жылдын 30 июнуна чейин 668 миллион 236 миң сом акча каражаты бар. Мамлекетке төлөмдөр туурасында айта кетсек, Нокен районунун бюджетинин негизинен 60%дан ашыгын Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому берет. Налогтор былтыркы жылы 219 миллионду түзгөн экен, 2017 жылдын 6 айлыгына. Быйыл болсо ошол көрсөткүчүбүз 250 миллионду түзүп атат. 30 миллион өсүш, бюджетке көп төлөдүк. Ал эми газ өндүрүүдө да өткөн жылга караганда алдыга жылуулар байкалат. Анткени 2017 жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен 14 миллион 251 миң куб газ өндүрүлгөн болсо, быйылкы жылы 14 миллион 900 миң метр куб газ өндүрүлдү. ГРП тактап айтканда аз нефт алынып жаткан скважиналарда жер катмарын суу менен жардырып, нефтиге жол ачуу. Бул пайдалуу жана ыңгайлуу ыкма. Кийинки мезгилдерде бул ыкманы кытайлык инвесторлор колдонуп, пайданы өздөрү көрүшкөн. Рашид Бостонов Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомуна жетекчиликке келгенден тартып, ГРПны өзүбүз жасап, анын пайдасын өзүбүз көрөлү деген максатты койду. Натыйжада бул ыкма ийгилигин берди. Айта кетсек, 25 скважинага ГРП жасаганга чейин суткасына 12,6 тонна нефт берген болсо, азыр алардын сутка сайын 60 тоннага жакын нефт өндүрүлүп жатат. Бул мурдагыдан суткасына 47 тонна нефт ашыкча алынып жаткандыгын ырастайт. 25 скважинаны гидроразрез жасайбыз деп, 24 скважинасын ГРП жасап бүттүк. Бүгүнкү күндө 24 скважинанын берген нефтиси 60 тоннага чыкты. Ал эми Кыргыз бургулуу иштер башкармалыгынын бургулоочулары үчүн өткөн жылдар бир топ татаал жыл болду. Былтыркы жылдын ушул мезгилинде апсаттык, башкача айтканда, жабуучу эксплуатациялык колонналардын тендер аркылуу келиши кечеңдеп, анын натыйжасында бургулоо иштери жүргөн эмес. Быйылкы жылы бул маселе оң жагына чечилгендиктен, бургулоо иштери жүрүп, анын натыйжасында бүгүнкү күндө 4974 погондук метр жер катмары бургаланды. 756 скважинаны казып бүттүк. Бүгүнкү күнгө азыр сыноо жана байкоо жумуштары өтүп атат. Жыл бүткүчө ушул жерден Кудай кааласа бизге керектүү шаймандар, тетиктер, трубалар келип калса, 757-58 дагы 2 скважинаны казып бүтүшкө аракет кылабыз. То есть бургулап бүтүшкө аракет кылабыз. Союз учурунда 1991 жылы Кыргыз нефтчилери 142 миң тоннадан ашык нефт өндүрүшкөн.
Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Рашид Бостонов жетекчиликке келген күндөн тартып, мына ушуну эске алып, союз кезиндеги деңгээлге жетишүүгө азырда мүмкүнчүлүк бар экендигин белгилеген. Быйылкы жылы 130 000 тоннадан ашык нефть алынат деген ишеним бар. Демек, нефть газ өндүрүүнүн көлөмүн дагы да жогорулатуу керек. Бул үчүн өндүрүштө заманбап технологиялар менен жаңылоо үчүн инвестиция тартуу зарыл. Бул багытта эмгек жамааты ынтымак жана биримдик менен иштеп, өнүгүүгө карай ишенимдүү кадамдарды жасап жатат.